апасынын тилин алган элбек бир жакшы кыз болуптур. Ал кызды башына дайыма кызыл топусун түшүрбөй кийип жүрчү экен. Ошол себептен ал кызы айылдагылар кызыл топчан кыз деп атап коюшуптур. Бир күнү кыздын апасы май токош жасайт да токойдун аркы башында жашаган тайенесинин май токош жеткирип кел деп жумшайт. Кыз апасынын айтканын макул болуп, май токошту алып тайенесинин үйүнө жөнөйт. Көз жолду кыскартып токойдун ичи менен бара жатса алдынан ач карышкыр чыгат. Кыз карышкырды көргөндө коркуп кетет.